Кыргыз-тажик чегарасындагы куралдуу жаңжалда каза болгон кыргызстандыктардын жакындарына турак үйлөр курула баштады. Балдар куруп берип атат. 36 үй дагы биз бүгүн аракеттенип атабыз. Ушул 2 айдын ичинде бүтүрүп, ошо кайтыш болгон, шейит кайтыш болгон балдардын үй бүлөсүнө тапшырабыз деген үмүтүбүз бар. Улуттук валюта сомдун колдонууга киргенине туура 28 жыл толду. Улуттук банкта канча тонна алтын бар? 20-жылы Улуттук банк 30 интервенция өткөзүп, 518 миллион АКШ долларын саткан. Бул биздин сайтта ачык маалымат. Ооганстанда Талибан кыймылы Орозо айтка байланыштуу ок атышууну 3 күнгө токтоторун жарыялады. Бирок ага улай эле Забул провинциясындагы жардыруудан 11 жай тургун мерт болду. Бүгүн Азаттыкта маалымат программасы бул жумадагы ишин баштайт. Бишкектеги студияда мен Жазгүл Эгембердиева. Саламатсызбы? Кыргыз-тажик чегарасындагы куралдуу жаңжалда каза болгон кыргызстандыктардын жакындарына Баткен шаарынын четинде турак үйлөр курула баштады. 29-30 апрель күндөрү Кыргыз-тажик чегарасында октон каза тапкандардын саны 36 кишиге жеткен. Теманы аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат. 29-30 апрель күндөрү Кыргыз-тажик чегарасында курман болгондордун жакындары үчүн курулган турак жай комплексинде ар бир үй бардык шарттары менен 4 бөлмөлүү болот. Ар бир түтүн үчүн 6 сотка жер бөлүнгөн. Аймакта бала бакча жана сейил багы да болот. Курулушка дөмөрчүлүк кылгандар үйлөр 2 айда бүтөөрүн маалымдады. Негизинен 20 үй, ошондой эле бала бакча, сейил бактары менен салып беребиз. Негизинен бул жерде ошол бул дүйнөдөн ошол Баткен коголарында көз жумгандарга салынып атат. Канчадан салынды? Бардыгы болуп 36, биздин Каганат Инвест холдинги 20-ны салып атат. 29 апрелде жүз берген каргашылуу окуяда Бужум айылынын тургуну Абдыгапар Абдрахманов кичүү уулунан айрылып, орду толгусу жоготууга учурады. Уулу Мырзабек ошол күнү Тажикстандын аскерлеринин огунан каза болгон. Артында жаш ымыркайы атасыз калды. Бул өткөн окуя боюнча жоопкерчиликтер каралышы керек дейт Головнойдо каза болгон Мырзабектин атасы. Бул үйлөр менин ордуну баса албаса дагы, бала чакаларга кичине бир үй болуп калат. Бул жагыдан алып караганда энди кичине рахматыбызды айтабыз. Рахмат, ошо биздин кайгыбызды тең бөлүшүп, муну болтурбай кала турган мүмкүнчүлүк дагы бар эле да. Эгер мына месин жетекчилер, губернаторлор жакшы деген болсо, ошо жолду жаап салганда, ошо балдар өтпөйт эле ошо жакка карап. Чегара жаңжалында каза болгондордун жакындары үчүн турак жайлардын курулушуна шаардык мэрия тарабынан 2 гектар жер ажыратылган. Чегарадагы куралдуу кагылышта толук жашоого жараксыз болуп калган чегарадагы үйдүн жалпы саны 136га жеткен. Аларды да мамлекет тарабынан курулушун баштоо үчүн ордуларын тазалоо иштери башталып жатат. Şu sponsorlar tarafından balдар kurup berip atat. 36 үй дагы биз бүгүн аракеттенип атабыз. Ушул 2 айдын ичинде бүтүрүп, ошо кайтыш болгон, шейит кайтыш болгон балдардын үй бүлөсүнө тапшырабыз деген үмүтүбүз бар. Соңку маалыматка ылайык чегара жаңжалында Баткен облусунда 136 турак үй толугу менен талкаланган. Жаңжалда 36 кыргызстандык курман болуп, 180ден ашуун жараат алды. Тажикстандан 20 жаран каза таап, 90 адам жабыркаганы айтылууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен. Бул арада Андарактын жашоочулары айылдагы чоң мечитке гуманитардык жардам чогултуп жатышат. 3 күн мурун кыргыз-тажик жаңжалынан жабыркагандарга жардам көрсөтүү сунушу айтылган болчу. Ошондон бери мечитке каттагандардын саны үзүлгөн жок. Теманы ушул күндөрү Баткенде иштеп жаткан кабарчыбыз Айбек Бийбосунов улантат. Андарактын жашоочулары айылдагы чоң мечитке гуманитардык жардам чогултуп жатышат. Анткени 3 күн мурун айылдын эркектери толук чогулган тарабих намазы маалында кыргыз-тажик жаңжалынан жабыркагандарга жардам көрсөтүү сунушу айтылган болчу. Ошондон бери мечитке каттагандардын саны үзүлгөн жок.
Mana el buni qarangizlar, mana ko'rpa to'shogini olib kelib o'tadi. Qo'ldan kelgan narsani mana buni qarangizlar. Mana shu nimesini olib kelgan, mana mana yoqda qalpoqlar, mana dastarxon, mana yoqda mana nimelerdi bardig'i, mana shu nimelerdi kiyim-kechakda bu yoqda. Mana korobkalarda bor-ku, korobkalarda xosta var, mana çaynik, piyala, mana nime şu rozgorga kerakli narsalarda olib kelib, mana yoqda biz nima upakovka qilib qo'ygan, yo'lda borayotib sindirib nima bo'lmasin degan, o'yda biz mana upakovka qilib qo'yganmiz. Mana yoqda tagida gilen бар. Андарактыктар жаңжал чыккан чегарадагы айылдардын тургундарына буга чейин дагы кол сунган. Ого атылган күндүн эртеси жергиликтүү тургундар 300 000 сомго жакын акча чогултуп, ага азык-түлүк күйүүчү май жиберишкен эле. Ал учурда Лейлекти Баткен менен байланыштырган жол жабылып, райондо күнүмдүк жашоого керектелүүчү товарлар тартыш болуп турган. 28 000 dedi, 6 000, 5 000, 3 000. 15 000 mana. Ha bu elden çoğultkan ede bu mana yoqda. Tagın çoğulup atad mana 70 000 tagın barda mana Nargi muhalladan şu Vasitov Hakimjan degen mektepte direktörü baş bolup Nargi nimeden yığılgan. Endi buni o mana hozir nimege agar kerak bolup qolsa erta mana uydurdu nima vastani qilishga beribizde tagın biçik pul yig'ib qo'yganmiz. Сумбула айыл өкмөтүнө караштуу Андаракта 8130 жаран жашайт. Алар кылка тажик улутундагы Кыргызстан жарандары. Айыл Лейлек районунун борбору Исфана шаарынан 12 чакырым алыстыктагы өрөөндө Искира айылы менен канатташ жайгашкан. Эки айылдын жайыты жана ичкен суусу бир. Мына мен түшкөн сүрөттөр. Мына. Да бир сүрөт турат эсилип. Мен эс окуп жүргөндө сүрөт ошол. Кыргыз айылы Искирада туулуп өскөн Махмурет Акимова 1971 жылы Андаракка келин болуп келген. Ал инсульт алганга чейин айылдын төрөт үйүндө 30 жыл иштеди. Акимова чегарадагы кыргыз-тажик жаңжалын ар дайым оор кабыл алат. Анын пикиринде чегарадагы ок атышуу эки тарапка тең пайда алып келбейт. Мен үчүн тажик-кыргыздардын урушу аябай катуу тийди себеби мен кыргызмын. Себеби жолдошум тажик, балдарым да тажик. Мен мынтип жашашын ичем калабам. Эки элдин мынтип жашашыны, мынтип бирге бир отношение кылышты мен аябай калабаймын, балам.